Саламатсыздарбы, түз эфирде жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы студияда Жамалбек Темирбаев, алгач бүгүнкү чыгарылышта. Бүгүн 1 май эмгекчилердин эл аралык майрамы. Бул күн менен президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды куттуктап, жылуу кабыл тилектерин билдирип өттү. Коңшу Казакстанда алдыда өтүүчү президенттик шайлоого бойкот жарыяланган чакырыктарды камтыган нааразычылык акциялары өттү. Аксы районундагы Ак суу айыл аймагынын эли болсо, жолдун азабын 50 жылдан бери тартып келет. Майлуу суу шаарчасынан аталган айылга чейинки жол салынгандан бери бир да жолу оңдоп түзүлгөн эмес. Жакында сел жүрүп жолду дагы бузуп кетти. Грейдер келип бир сүрүп койбойт. Кыштын күнү кыйналган, жайдын күнү кыйналган. Оорулуу адамдар больницага жетпей канча жолдо өлүп кетип атат. Бүгүн 1 май эмгекчилердин эл аралык майрамы. Бул күн менен президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды куттуктап, жылуу кабыл тилектерин билдирип өттү. Кененирээк анда мындай деп айтылат. Урматтуу мекендештерим, барыңыздарды бүгүнкү эмгек майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул күнү жергебизди салтанат ээлеп, эмгекти, тилектештикти жана биримдикти даңазалайбыз. 1 май майрамы эмгекчилердин укуктарын коргоо менен бирге элибиздин ынтымагын бекемдөөгө өз салымын кошуп келет. Эмгек ар кыл жаштагы жана көз караштагы адамдарды баш коштурат. Биз өмүрүнүн гүлгүн курагын бакубат өлкөнү курууга жумшаган улуу муундагы ардагерлерибиздин өрнөгүнө таазим кылабыз. Кийинки муундарыбыздын, өлкөбүздүн жаркыраган келечеги үчүн жаратмандык менен чогуу эмгектенебиз. Урматтуу мекендештерим, бүгүнкү эмгек майрамы ар бирибизге кубаныч тартуулап, күч-кубат берсин. Барыңыздарга жадыраган майрамдык маанай, тынчтык жана эмгегиңиздерге албан ийгиликтерди каалайм. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан өзү колдосун. Бул арада коңшу Казакстанда алдыда өтүүчү президенттик шайлоого бойкот жарыялаган чакырыктарды камтыган нааразычылык акциялары өттү. Маалыматка ылайык, Алматынын Борбордук эс алуу багы менен Нур Султандагы Конгресс холлдун имаратынын жанында нааразычылык акцияларына чыккандар бүгүнкү күндөгү Казакстандагы бийликке нааразычылык билдирген урандар менен лозунгдарды көтөрүшүп, бул багытта өз ойлорун ачык айтышты. Ал интернеттен түз алынып көрсөтүлдү. Анын жүрүшүндө жергиликтүү күч түзүмдөр тарабынан ондогон митингчилер автобустарга күч колдонуп салынганы дагы айтылууда. Жергиликтүү ЖМКлардын берген маалыматына ылайык, буга чейин ушул сындуу нааразычылык акциясына чыккандыгы үчүн 2 активист камакка алынган. Алардын кармалганы Казакстанда чоң резонанс жаратып, ал тургай аларды колдогон акциялар Чехия, Франция, Британия, Грузияда жашап окуган казакстандыктар тарабынан уюштурулганы кабарланууда. Эске салса, Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо үстүбүздөгү жылдын 9-июнуна өтүшү белгиленген. Ал эми 1 май эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнүнө карата Бишкекте кыргызстандык өндүрүшчүлөрдүн автопарады өттү. Ага 40тан ашуун компаниялар катышышты. Аны менен катар бул иш-чаранын жүрүшүндө шаар тургундары үчүн чакан жарманке уюштурулуп, анда автопарадка катышкан компаниялар тарабынан өндүрүлгөн продукциялар чыгарылды. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстанда 100дөн ашык өндүрүш компаниялары өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. 1919 жылы Кыргызстанда биринчи жолу эмгек майрамы белгиленген. Ошондон тартып 1 май майрам деп эсептелип, дем алыш күндөрдүн катарын толуктап келет. Жалал Абад шаарында бул майрам кандай белгиленди? Бул багытта Таттыгүл Жумакар кызы айтып берет. Бүгүн майрамга келдик. Асан, укаларым болуп, апам болуп. Жалал Абад шаарынын кичинекей тургундары Асан Үсөн үй бүлөсү менен майрамдаганы чыгышкан. Таттуу момпо суйга тоюп, достору менен ойногонго жетишкен алар. Бул күндү көптөн күтүшкөн. Балдардын апасы алардын кубанганын көрүп, алар үчүн ойноочу аянтчалар көп болсо дейт. Жалал Абад вообще сегун күндөн күнгө өнүгүп атат. Мага баары жагат. Бирок мен дагы да мындай каалайт элем. Мындай парктын ичи эле эмес, если мындай ошо үйлөргө, ар бир көчөлөргө же домдордун астына просто бесплатный площадкалар болсо, ошону каалайт элем. Балдардын баарын чакырган бул оюн көп упай чогулткандарга берилген байгеси менен айырмаланат. 4 жыл мурда алгач чет жерден көргөн Муслим мырза бул оюнду 2 жылдан бери Жалал Абадда ойнотуп келет. Мында өзүнүн чөнтөгүнүн камын көргөнү менен балдардын да көңүлүн алат. Бул өзү мен Москвада көргөнмүн да. Өзүм көрүп ошактан ойноп, кызыгып анан бу жерге келип ачканмын да. Бүгүн эми эл көп. Элдин маанайы жакшы. Жылдага караганда быйыл жакшы. Эмнеге дегенде мурда суулар жок болчу да, азыр суулар кранттар коюлган да ар бир немегечи, газонгочу. Ошон үчүн элдин саны көп го дейм, бар жок да, гүл эгилген.
Каладагы эс алуучу бак ичин кичинекей майрам ээлери толтурса, бул жерде алардын ата-энелери бийлеп жатышат. Кала жетекчилиги майрамдык музыка жаңыртканга жараган. Таңерте мамлекеттик деңгээлде уюшулган парадтан да куттуктаган жетекчилерден да кабар жок. Ага карабастан элдин маанайы майрамдагыдай. Баарыбыз майрамда атабыз балдарыбыз менен. Көңүлдөгүдөй күн дагы ачылып кетти. Жакшы бар. Өзүбүздүн улуттук ордо оюн 2004-жылдан бери Жалал Абад шаарындыкы мен өткөрүп келем. Жыл өткөн сайын бардыгы ордону билишип, ойноо кызыкчылык. Оюндун эң кызыктуу түрү да ушул. Бүгүн кечке саат 5ке чейин дагы андан да кечке дейин оюн боло берет. Бул оюнчу. 1-май эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнүн дүйнөдө 60тан ашуун өлкө майрамдап келет. Катарында биздин өлкөдө бар. Кандай деңгээлде майрамдалса да, азырынча ордун жогот элек. Таттыгүл Жумакар кызы, Байаман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. Тарых барактарына сар эсеп салсак, эмгекчилердин майрамы ТЭС Союз мезгилинде чындыгында өзгөчө шаң шөкөт менен өтчү. Ар кандай иш-чараларда уюштурулчу. Анткени менен жыл өткөн сайын бул майрам өзүнүн маанисин жоготуп барат деген пикирлер дагы коомчулукта жок эмес. Мындай ой пикирди билдирген айрыкча улуу муундар бул багыттагы тарых барактарына өзүнчө баа беришет. 84 жаштагы Таши Абдуллаев Союз мезгилиндеги эмгек майрамын дале унута элек. Барыбыз эңсеп күткөн, жан дүйнөбүздү эргиткен нукура элдик майрам эле деп. Жаш кезиндеги жаз, эмгек, тилектештик күнү өзгөчө белгиленгенин эске алып, эми болсо жыл өткөн сайын андагы көрүнүштөрдү такыр эле байкабай калгандыгын кошумчалайт. Пайыз маалында абдан биз кызмат кылганбыз. Чөп ордук, кетмен чаптык, пахта тердик. 1-май майрамында абдай майрамчы элек. Ошондо бизди майрамда сыйлачу эле, парад болчу эле. Анан ошондой концерттер болчу эле, колхоз тарабынан подарка берип сыйлачу эле. Албетте, буга мисал бул күнкү шаардын көрүнүшү. Карапайым калк өз тирилиги менен алек. Айрым гана тургундарды майрамдап жүргөнүн эске албаганда, артка бир кылчайып тарыхый майрамды унутта калтырбасак деген жашоочулар да жок эмес. Айтышат азыр муну Союздан калган эски майрам деп. Ошо Союз болбосо кыргыздар ушунчалык деңгээлге жете беле. Ошо Лейлин болбогондо биз ушул кыргыздар ушинтип телевидение болуп анда мындайга жетебиз. Кудай билет аны. Ошондуктан эч качан бу эскиден калган нерсе бу тарыхты унутуш керек эмес. Тарыхты жээге өгөйлөп жериген адамзат ал түпкүлүгү жок болот да. Айта кетсек, 1-май жаз жана эмгек майрамы деген аталышта сакталган. Совет мезгилинде бул күн эмгекчилердин майрамы деп эсептелинген. Анын жаралыш тарыхы 1886 жылдын 1-майына туура келет. Америкалык жумушчулардын эмгек талабына байланыштуу. Кыргызстанда болсо биринчи жолу 1919 жылы Бишкек шаарында майрамдалган. Бактыгүл Тишебаева, Байаман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. Аксы районундагы Ак суу айыл аймагынын эли болсо, жолдун азабын 50 жылдан бери тартып келет. Майлуу суу шаарчасынан аталган айылга чейинки жол салынгандан бери бир да жолу оңдоп түзөлгөн эмес. Жакында сел жүрүп, жолду дагы бузуп кетти. Эл этелин бүгүнкү күндөгү маселеси менен жеринен аймактык кабарчыбыз таанышып келген. Ак сууга жол 1969 жылы курулган. Ошондон бери бул жолго караган жан жок. Бир да жолу капиталдык ремонт болбогон. Жол транспорт министрлигинин эсебинде туруп, аны Ташкөмүр шаарындагы ДЭП 38 ишканасынын жолчулары тейлейт. Алар жыл сайын бир жолу грейдер жүргүзүп коюп кутулушат. Биздин чыгармачылык топ аталган жол тейлөө ишканасынын жетекчилигинин пикирин угууну көздөп, аларга кайрылганы менен ар кандай шылтоолорду айтып келбей койду. Айыл тургундары жолдун кандай салынганын айтып беришти. Ошо Ишенбай Жаңгазиев деген Жаңылдоо райондук партия комитетинин биринчи секретары ошо киши келип көрүп, Ак суу элинин турмушунун өтө жолдон кыйналып аткандыгын сезип, эл мушу Ташкөмүр милицияга жөө жалаң каттап жүргөн. Машина жол эптеп эле бир жол низи бар болчу. Мунушуну сентябрь 69 жылы баштап, ноябрь 7-ноябрга жетишпестен жолду бүтүргөн. Жолду бүтүрүп, жол эң сонун салынганда элдин таңкылыгын айтпай, элдин сүйрү чукмуш болгон. Жолдун узундугу Майлуу суу шаарчасынан Ак сууга чейин 30 чакырымды түзөт. Учурда бул жолду айдоочулар 2 саатта басып өтүшөт.
Жолдо калып, автоунаасын ремонт кылып жаткандарды көп эле кездештирүүгө болот. Жергиликтүүлөр болсо жолдун жамандыгын айтып бүтпөй келишет. Ушул жерден сел укмуш жүрөт. Ушул күн күлдүрөп, жаңбыр жааганда биздин ушу Малисай караван кеткен балдарыбыздан коркобуз. Сайда эмне болду, Кудай сактасын деп. Мына бир жолу 2016-жылы Жуманали Мажырбай дегендин машинасы кумга батып калып, да Кудай алга балдарын алып чыгып кеткен экен, машинасы агызып кетип калды. Анан кийин дагы бир чоң машина ушеге тыгылып, дагы жараксыз болуп калды. Ушу селден ушу опасный да. Анан калган буяк мына жогору жаап кетет, жол гармошка болуп калган. Жана шийпырдай. Машина бирден титрейт. Жолдун жамандыгынын айынан бир жеңил машина селге агып кетип, бир автоунаа кумга батып калып жок болгон. Мындай кырсыктар жыл сайын кайталанат. Муну менен айдоочуларга коркунуч жаратып келет. Мен ушу жолдо 12 жылдан бери айдайм машина. Ушу эч оңолбоду жолчу. Жамгыр жааса ушу сайдын ичине сел алат. Гармошка, Кудайдын куттуу күнү гармошка, машинабыз такшат эткенбиз, машинабызга кетет. Бул жол оңолбоду эч. Эч бир капитальный ремонт болгон эмес бу жол. Эптеле тек киши кичине эле бетин сыйрып сүрөт жана грейдер менен. Азыр жолдун турпагы чыгып калды. Кум калбады шагыл. Жана жолдун титиреп, жеңил машинада жүргөндө сырттан келген биздин мына Куда тамыр сөйөк достор келет. Аябай ушу кейишет да. Негизи Ак сууда 10 миңге жакын калк жашаса, ошол калк ушул жолдун азабын тартып келет. Ал эми эгемендүүлүк алгандан бери шайланган депутаттар бир нече жолу убада бергени менен ал аткарылбаганы өкүндүрөт. Биздин эң көйгөйлүү ушу жол маселеси да. Жол маселеси эч качан чечилбейт. Дебуну постоянно айтабыз. Грейдер келип бир сүрүп койбойт. Кыштын күнү кыйналган, жайдын күнү кыйналган. Оорулуу адамдар больницага жетпей канча жолдо өлүп кетип атат. Оорулуу адамды о жолдо катуу алып да жүрө албайт. Жол ушунчалык бузулган. Азыр өзүңөр көрүп тургандай жамгыр жаап, сел каптап, машиналар азыр кичине чоң машина жол кылгандан кетип атат. Жеңил машина жүрө албайт бул жолдо. Ушу балапан менен жол кылган, өкмөт ошактан каржылап кичине жол кылып төгүп берди. Аяк жамгыр жааса аяктан каттай албайт, кыш кызын бияктан каттай албайт. Биздин эми ушу Ак суу элинен өтүнүп кетери көйгөйлүү эң жол маселеси да. Кербен шаарына чейин 70 чакырым. Оору сыркоо болгондор бул жолдун азабын тартып келет. Тынымсыз жааган жамгырдан жолду сел алып, жол сайдын кайсыл тарабында экени да дайынсыз болуп калган. Тагайбек Акматов, Абдумомун Калбаев, Топчубек Ашыралы уулу, Аксы району. Быйыл Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы. Ага карата учурда жер-жерлерде түрдүү иш-чараларды өткөрүү жагы колго алынган. Алардын бири Жалал Абад шаарындагы Укук бизнес жана билим берүү академиясында окуучулар арасында болуп өттү. Илим менен билимге көпүрө тил көкөлөткөн адамды тили деп билдеген аталыштагы кароо сынакка облустун Сузак жана Базаркоргон райондорунан 3 мектептен келген окуучулар катышты. Алардын бири Сузак районунда жайгашкан номер 9 Мичурин атындагы орто мектебинен келген Айгина Токтонбаева. Ал өз командасы менен мыкты даярдыкта келип, жеңүүчү болобуз деп максат койгон. Сынакка 2-3 күнүн ичинде даярдандык. Менин оюмча жакшы эле өтүп жатат. Биз кызуу даярданып келдик. Жеңишке жетебиз деген ой бар. Мектебибизди Жалал Абад, ошондой эле башка райондорго таанытуу болгон максатыбыз. Бул иш-чара жогорку окуу жайлар менен мектептердин байланышын жакшыртуу максатында өткөрүлдү. Уюштуруучулардын айтымында мындай кароо сынак алгачкы ирет болуп жатат. Ал эми сынакка келген мектептердин баары жогорку деңгээлде даярдыктар менен келгенин мындагылар белгилешет. Бул жерге бизге Сузактан Мичурин атындагы орто мектебинин кыргыз тил мугалимдери, ошондой эле Базаркоргон районунан Соронбаев орто мектеби менен Генерал Бакиев орто мектебинин кыргыз тил мугалимдери өздөрүнүн күчтөрүн көрсөтүү, окуучулардын даярдоо менен келип ушул жерде биздин маданий иш-чарага катышып отурат. Азыркы аябай жакшы даярданып келиптир, мектептин деңгээлдери аябай жакшы, кызыгуу менен биздин окуу жайга дагы өзүнүн бир жакшы бир таасирлерин берип жатат.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамынын кабыл алынгандыгына быйыл 30 жыл толот. Маалыматтарга ылайык 1989 жылдын 23 сентябрында Кыргыз СССР Жогорку Кеңешинин мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды кабыл алышы менен кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алып, анын өнүгүш жагдайы аныкталып, мамлекеттик мекемелерде колдонуу тартиби такталган. Ал эми 2014 жылы кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча улуттук программа кабыл алынган. Бұл бірінші тілге улуу ата сақтап келген тілімізде, нарықтап, бағалап келген байырқы тілімізде, ушундай жаштар арасында көбүрөөк ушул окшогон иш-чараларды өткөрүп, алардын арасына кенен жайылтышыбыз бул биздин парзыбыз. Ушул иш-чараны мен атайы колдоп, башынан ушул маселени көтөрүп, тилибизди даңазалоо иретинде башка улуттардын арасында басмырлабай, ушуну кадыр баркын көтөрүү иретинде ушуну баштадык да. Иш-чаранын соңунда мыкты мугалимдерге кыргыз тилине кошкон салымдары үчүн ыйык тил төш белгиси ыйгарылды. Аны менен катар сынактын жеңүүчүлөрү аныкталып, ардак грамоталар жана баалуу белектер тапшырылды. Зарина Жапар кызы, Уларбек Мырзабеков, Жалал Абад шаары. Мамлекеттик тил кыргыз тилин даңазалаган иш-чаралар бул жолу көпчүлүк окуу жайларда уюштурулду. Нокен районуна караштуу Кочкор Ата шаарындагы Байсан жеке менчик мектебиндеги бул багыттагы майрамдык салтанатка биздин чыгармачыл топ да барып катышып кайткан. Байсан билим берүү мекемесинин иштей баштагандыгына быйыл 1 жыл толду. Бул жайда окуучулар көп тилде билим алышат. Кыргыз, орус жана англис тилдерин үйрөтүүгө шарт түзүлгөн. Мектеп жетекчилиги кийинки жылдан Кытай тилинде окуу программасына киргизүүнү максаттап жатышат. Бүгүнкү майрамы Кочкор Ата шаарыбыздын мэриясынын мэри Берна Жумаев Алтынбек Толтурган баштаган ошондой эле Кочкор Ата шаардык кеңешинин жалпы депутаттарынан чын жүрөгүмөн куттуктайм. Сіздерді барыңыздар ачымдың солын алайын, ұзын өмір жашоо иштериңизди албан талап етем. Эне тилге өзгөчө басым жасалат. Өлкө келечеги аталган жаш жеткинчектерге ар тараптан татыктуу билим тарбия берүүгө аракеттер көрүлөт. Бул күнү дагы Атайын мектеп жамааты ата-энелери менен биргеликте окуучулардын өнөрлөрүнө күбө болушту. Мына азыркы заманда 21-кылым. Мына монтип ар бирине эжекелер көңүл коюп, пункт кылып бардыгы ушу бирден жетелеп тарбиялап келет да. Мен ушуну өзүм менен көрүп, эжекелердин чуркап ушул балдардын ар бири менен бирден иштеген көзүм менен көргөм. Эми эң кыйын мезгил ошол 1-класска окуткан экен деп ойлоп калдым. Таңга үйрөтүлгөн. Заман талабына жараша өз эне тилин кадырлап сыйлоо менен бирге башка тилдерди дагы өздөштүрүү ашыктык кылбайт. Көп тил билген жаран жашоодо көп мүмкүнчүлүктөрдү багындыра алат. Жаңыдан мектеп босогосуна аттаган окуучулар англис тилин дагы өздөштүрө башташкан. Okay, this is my nurse. What's this? This is my ears. What's this? Буларга чоң ийгилик каалайм иштерине, албан ийгиликтер болсун. Ушу кичинекей балдарыбызды окутуп, тамга таанытып, шар окутканга аракет кылдыңар. Рахмат силерге. Нара Жапарова, Маматкадыр Маматалиев, Кочкор Ата шаары. Бұл арада эне аман, бала аман аталышындагы семинар Сузак районунда болуп өттү. Иш-чара аталган райондун аялдар кеңеш тарабынан колго алынган. Максаты балдар арасында зордук, зомбулуктардын алдын алуу жана ага бөгөт коюу. Анын алкагында аялдар кеңешинин курамындагы айымдар мектеп, бала бакчаларга баш багышты. Мындан сырткары мектеп окуучулары тарабынан коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөр сахналаштырылып көрсөтүлдү. Ата-энелерге эмне болуп аткан иш эң көйгөй маселе болуп атат да азырчы. Кыздарды эрте никеге узатуу маселеси. Ошого тыюу салыныш маселеси болуп атат. Анан кийин миграция жөнүндө ата-эне кеткенден кийин чоң энелерге калып кетип атат. Бала чака ошолорду тарбиясы кичине немени көз карандыны күчөйтүш керек, тарбиясын жакшы бериш керек. Мектеп эле жооп бербейт да, биринчи үй бүлөдөн башталат. Ал эми жол кырсыктарын алдын алууда болсо тийиштүү кызматтар тарабынан түшүндүрүү иштерин өткөрүү жагы колго алынган. Бул багытта бир катар иш-чаралар дагы уюштурулуп келет.
Алардын бири Жалал Абад шаарында болуп өтүп, анда жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү аталышындагы сынактын катышуучулары жол эрежелерин камтыган программалар менен калыстардын элегинен өтүштү. Кененирээк Диана Райымжанова. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын формаларын кийишкендер жаш тескөөчүлөр. Алар жол эрежелерин тартиби жана анын туура сакталышы боюнча даярдыктарын көрсөтүштү. Сынакка жалпы шаардагы 19 мектептен келген командалар катышкан. Бул убакка чейин мен жол кыймылындагы эрежелерди жакшы эле билчүмүн, андан да мындан ушул таймашка катышып, андан да терең үйрөнүү алдым десем болот. Эми жол коопсуздугун, жол кыймылын туура сактап жүргөнү аракет кылам деп ойлойм. Билим берүүчү жайларда жол коопсуздугун камсыздоо максатында атайын сабактар жана түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлүп турат. Бул жолку кароо сынакта 7-8 класстын окуучулары күч сынашты. Балдардын өмүрүнүн, ден соолугунун коопсуздугу баарыбыз үчүн эң маанилүү. Ошондуктан бир эле конкурс менен эмес, балдарга тарбиялык сааттар, атайын жолдо жүрүүнүн эрежелери деген башталыш класстар сабактар, мектеп үй, мектеп деген жол чиймелери сыздырылат. Ошондой эле ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте атайын жолдо жүрүүнүн эрежелери боюнча дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Жыл башынан бери 20га чукул жол кырсыгы катталган, андан бир адам каза тапкан. Ал эми жашы жетелек өспүрүмдөр арасында 5 факт жүз берген. Андан бир окуучу көз жумган. Болуп өткөн мелдеш адам өмүрүн алган жол кырсыктарын болтурбоо жана анын санын кыскартууга багытталган. Жалал Абад шаарынын аймагындагы жол кырсыктарын алдын алуу жана коомдуктар иштеги бирдикте жаш жеткинчектеги командалар менен ушундай иш-чараларды үйүт аттуу аталыштагы иш-чаралар өткөзүп жатабыз. Бул иш-чаранын өткөрүү себеби жол кырсыктарын астын алуу жана болтуруу максатында. Жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү сынакта 8 эреже боюнча мелдешишти. Жыйынтыгында катышуучуларга ар да грамоталар жана кызыктыруучу белектер ыйгарылды. Диана Райымжанова, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. Бүгүнкү алган маалыматтар топтомун ушулар түздү. Түз эфирде Жамалбек Темирбаев болдум. Дагы бир ирет эмгекчилердин эл аралык майрамы менен ЖМТРКнын эмгек жамаатынын атынан куттуктайбыз. Ал эми азыр эртеңки күндүн аба ырайы. Саламатта туруңуздар.